Арбаңыздар мекендештер, Кыргыздор компаниясы сіздерден келіп түшкөн көптөгөн суроолордун топтомун чогултуп, бүгүн кыскача жооп иретинде видео тартып жөнөтүп атабыз. Бул видеонун мазмунунда көбүнчө ошо Тиреки визасы, Тир-5 визасы, салыктар боюнча суроолор келип чыгып атат. Биз ишенебиз, ушул видеодон кийин кичине болсо да сиздерге толугураак маалымат жетет деп. Дегенде биринчи суроону окусам, кардардан келген. Тир-5 визасы менен калып калса же узартса болобу дейт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, сезондук 6 айлык визаны узартууга мүмкүн эмес, же болбосо калып калууга да мүмкүн эмес. Ал үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттен чыгып кетип, кайрадан тапшырып, ортодо 6 ай же 3 ай коридорду күтүп, анан гана кайра келсеңиздер болот. Жок, ал жол мага өтө узак болуп атат, башка жолду тандайт элем десеңиздер, ал үчүн башка категория визасына өтүшүңүздөр керек болот. Ал үчүн коридордун күтүүнүн кажети жок. Мисалы үчүн Тиреки визага эч кандай коридорду күтүүнүн кажети жок, дароо тапшырып келе берсеңиздер болот. Англис тилин жакшы билбейм, Тиреки визага тапшыра берсем болобу дейт. Тилекке каршы Тиреки визанын талабы боюнча сөзсүз түрдө сиз тил билүүңүз зарыл. Бул тапшырып жаткан өзүңүздүн ошол жумуш жаатына жараша болот. Ар бир жумушка өзүнүн тил деңгээли керек болот. Мисалы үчүн көп учурда B1 уровень керек. Бул pre-intermediate, орто деңгээлдеги англис тилин билүү дегенди билдирет. Аны сөзсүз түрдө аккредитациядан өткөн тест центрлерден гана тапшыра аласыз. Бизге деген көптөгөн кардарлар жазып атат, Duolingo'нун сертификаты жарайбы, мен аутсадан окудум эле, же башка мекемелерден окуган тест сертификаттары жарайбы дейт. Жок, ал жарабайт. Сөзсүз түрдө .gov.uk сайтында жазылып турган даректердин гана тест центрлерден гана тапшырып келсеңиз жарайт. Кийинки кардарыбыздын суроосун окусак, тесттин жүрүшү процесси кандай? Тест 4 багытта аныкталат. Бул сүйлөө, жазуу, угуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүгүңүз. Ар бир тест 43 балдан жогору болуш керек жана төлөнгөн акы кайтарылбайт эгер тесттен кулап калсаңыз. Ошондуктан биздин сунуштообуз ар бир тестке жакшы даярданып, мок тесттер бар. Дарегибизге кайрылсаңыздар, биз ошонун ссылкасын жөнөтөбүз. Өзүңүзгө толук кандуу даяр болгондо гана барып тапшырсаңыз болот. Тиреки визасы менен келип башка жумушта иштесе болобу? Тиреки визасы өтө жакшы перспективдүү визанын түрү. Сизге бир эмес 2 жерде иштөөгө уруксат берет, окуганга уруксат берет. Эгер үйлөнүп калсаңыздар же турмушка чыксаңыздар, өзүңүздүн аялыңызды, күйөөңүздү алып келсеңиз, балдарыңызды алып келсеңиз болот. Окуса балдар мамлекеттик мектептерде окуганга уруксат берет. Айтор бул визанын келечеги өтө кең. 1 жылдан 5 жылга чейин ачылат. Бара-бара ПМЖ, паспортко чейин бара турган өтө жакшы визанын түрүн биз сунуштап, ошол үстүндө кызмат кылабыз. Терең маалымат керек болсо, консультацияга жазылыңыздар. Биз сиздерге толук колдоо көрсөтүп бере алабыз. Бир кардар жазат, ушул суроо өтө көп келип атат, өзгөчө ошо салык кайтаруу боюнча. Биз тапшырганыбызга 3 ай болду. Биздин салыктар кайтара элек, канча убакытта кайтарылат дейт. Ушул боюнча тереңирээк маалымат берейин. Биз адегенде сиздерден документтерди алып, заявканы алтыңыздардан толтуруунун алдында сөзсүз түрдө сиздерге маалымат беребиз. Процесстин жүрүшү, канча убакытка созулат, кандай документтер керектелет. Ошонун ичинде сөзсүз түрдө биз 1 айдан 6 айга чейин салык кайтаруу процесси жүрөт. Ошону күтүүңүздөрдү биз сөзсүз түрдө айтып кеткенбиз. Ошондуктан 3 ай өткөндөн кийин же 4 ай өткөндөн кийин кайра Кыргыздор компаниясына жазуунун кажети жок. Себеби деген бизге салыктар кайтарылганда, силердин чектери бизге келип түшкөндө биз дароо сиздерге байланышка сөзсүз түрдө чыгабыз. Албетте өзүңүздөрдүн банк реквизитиңиздерге которуп беребиз. Биз Англияда иштеп келгенбиз, азыр Кыргызстандабыз, налогдор кайтарылган, бизге чек келди, кантип обналичка кылабыз? Эгер сиздерге чек келип калган болсо, бизге оригиналдык чекти жөнөтүңүздөр, биз сиздердин атыңыздардан салык инспекциясына жөнөтүп, биздин компаниянын атына чекти номинировать этүүнү өтүнөбүз. Как только чек биздин атыбызга келгенде, сиздин реквизитиңиздерге которуп беребиз. Биз башпаникке тапшырат элек, кызмат көрсөтө аласыздарбы? Кыргыздор компаниясынын принциби боюнча башпаникке тапшыруу биздин принципке дал келбейт. Бунун себептери өтө көп.
себеби деген кыргыздарыбыз көп тапшырган болсо биз потенциалдуу мигрант болобуз, Кыргызстандын жүзүн жер караткан болобуз, кийинки келе турган мекендештерибиздин жолун бууган болобуз. Айтор бул жаатында өтө көп терс жагдайлар бар. Эгер чынында башпанеке бара турган чынында принциптер болсо, фактылар болсо, тапшырууну айла жок көрөбүз, бирок эптеп калып калуунун жолу катары көрө турган болсоңуздар, дагы акча иштеп калуунун жолу катары башпанекти колдонсоңуздар, биз өтө каршыбыз. Тиреки визага кесиптин ээси болушу керекпи? Тиреки визасы өтө ар тармактуу. Бир тармактуу деп айта албайбыз. Ар адамдын өзүнүн кесибине жараша. Бул жаатта медиктер да келе алат, айтишниктер келе алат, ошол эле курулуш жаатындагылар, кары картаңды караган адистегилер да келе алат. Айтор бул жаатында кандай гана адис болбоңуз, кайрылсаңыздар, биз өз багытын тамдап сиздерге туура визасын, туура жумуш ордун камдап бермекчибиз. Тирекиге тапшыргандан кийин канча айда чыгат? Бул кайра эле кайсыл багытта, тармактагы адис экендигиңизди биринчи аныкташыбыз керек. Ал үчүн ушу консультациядан биз бардыгын белгилей алабыз. Мисалы үчүн азыркы учурда актуалдуу курулуш жаатындагы визаны ала турган болсок, божомол менен 1 айдан 3 айга чейин каралат. Кээ бир учурда 1,5 айдын ичинде виза чыгып калышы мүмкүн. Тиреки визанын акысы канча турат дейт. Бул кайры визанын кайсыл тармакта тамдап баратканыңызга жараша болот. Божомол менен визанын акысы 625 фунттан 1423 фунт. Жылдык медициналык тейлөөгө төлөшүңүздөр керек болот. Ал божомол менен 624 фунт. Жана өзүңүздүн ал жака барганда 1 айлык камсыздай турган акчаңыз банкыңызда болуп туруш керек. Ал 1270 фунт болуш керек. Skilled worker visa спонсор менен канча жылга ачылат? Эгер курулуш жаатындагы мисалды ала турган болсок, 1 жылга ачылат. Андан кийин бири-бириңиздерге жагып калсаңыздар, 3 жыл, бара-бара 5 жылга чейин узартсаңыздар болот. Дагы бир кардарыбыздын суроосуна жооп кайтарып койсок, салыктан чек келгенде акчаны кандай которосуздар? Чек дегенде бизге кат аркылуу келет. Биз аны деген өзүбүздүн банкыбызга обналичка катары жөнөтөбүз. Бул 2 күндөн 4 күн иш күндө алат. Биздин банкка түшкөндөн кийин мүмкүн болушунча Revolut, OnePay банк реквизиттериңиздер болсо, дароо которуп беребиз. Эгер Кыргызстандагы счет болсо, канча комиссия ала турган болсо, канча убакыт ала турган болсо, ошону дагы өзүңүздөр эске алышыңыздар керек болот. Кыргыздор компаниясынын өзгөчөлүгү бул тастыкталган маалыматтар менен иштешүү, таркатуу жана ошонун үстүндө кызмат өтөө. Ушундай видеолор сиздерге жакса, бизге сөзсүз түрдө лайк басып, дагы сурооңуздарды, сунуштарыңыздарды, пикирлериңиздерди кабыл алабыз. Ар дайым биз менен болуңуздар. Кыргыздор компаниясы сиздер менен.